Саламатсыңарбы? Биз сиздерге ÖKJ'нын башкаруу пландарын иштеп чыгуу видео курсун сунуштайбыз. Бул курсту аяктагандан кийин сиз төмөнкү билимдерди жана көндүмдөрдү аласыз. ÖKJ'нын башкаруу планы деген эмне жана алар эмнеге арналган? ÖKJ'нын башкаруу пландарын иштеп чыгуу боюнча колдомолор эмнени камтыйт? ÖKJ'нын башкаруу пландарын иштеп чыгууда стратегиялык багыттарды жана максаттарды кантип аныктоо керек? Башкаруу планын программаларга жана иш-чараларга кантип бөлүштүрүү керек? Программалык бюджеттин негизинде иш-чаралардын планын иштеп чыгууга кандай талаптар коюлат? ÖKJ'нын башкаруу пландарынын иш-аракеттеринин эсептик жана техникалык карталарын кантип түзүү керек? Курс 4 модулдан турат. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу пландары жана аларды өнүктүрүү боюнча көрсөтмөлөр. Экинчи, ÖKJ'нын башкаруу пландарын максаттары, стратегиялык багыттары, милдеттери жана иш-чаралары. Үчүнчү, пландын иш-чараларын программалык негизде иштеп чыгуу жана алардын мониторинги. Төртүнчү, ÖKJ'нын башкаруу пландарын иш-аракеттерин эсептөө жана техникалык карталары. Эми биз курстун биринчи модулун карайбыз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу пландары жана аларды иштеп чыгуу боюнча көрсөтмөлөр. Биринчи, башка башкаруу процесстери сыяктуу эле айлана чөйрөнү башкаруу натыйжалуу пландаштыруу болгондо гана эффективдүү болот. Анын негизинде башкаруунун объектиси жөнүндө билимдер, аны менен болгон өзгөрүүлөрдү жана пландаштырылган иш-чараларды талдоо менен бекемделген башкаруу чечимдери кабыл алынат. Экинчи, башкаруу планы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактын максаттарын жана милдеттерин аныктайт. Өнүктүрүү программасын, максаттарга жетүү жолдорун, бюджеттин жана каржылоо булактарын көрсөтөт, программаларды пландаштырууга жана ишке ашырууга жооптуу кызыктар уюмдардын жана адамдарды аныктайт. ÖKJ'ны башкаруу планы белгилүү бир мезгилде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу стратегиясын аныктаган расмий документ. Бул документ максаттардан, башкаруу милдеттеринен жана иш-чаралардан тышкары зарыл иштерди жүргүзүүгө кеткен материалдык чыгымдарды негиздейт. Иш-чаралардан күтүлгөн натыйжаны аныктайт жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруунун натыйжалуулугун баалоого мүмкүндүк берүүчү мониторинг программасын камтыйт. ÖKJ'нын башкаруу планы бул жөн гана документ эмес, белгилүү бир мезгилге өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өнүктүрүүнүн реалдуу моделин түзүүгө мүмкүндүк берүүчү курал. Бул жерде көрсөтүлгөн корголуучу аймактар иш-чаралар жана бюджет жөнүндө жалпы маалымат, көрсөткүчтөр, эффективдүү индикаторлор, ÖKJ'нын башкаруу пландарын иштеп чыгуу өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын бардык бөлүмдөрүн, бардык кызыктар тараптарды, эксперттерди жана уюмдарды бириктирген. Жааматтык иш. ÖKJ'ны башкарууну пландаштыруу тышкы өзгөрүүлөргө жооп берүүгө жөндөмдүү, ыраттуу, үзгүлтүксүз жана ийкемдүү процесс. Башкаруу пландары айлана чөйрөнү башкаруунун стратегиялык системасында маанилүү ролду ойнойт. Дал ошолор төмөндөөнөйдө маалымат агымын камсыз кылуучу жаратылыш ресурстарын өнүктүрүү стратегиясынын негизги керектөөлөрүн жана атап айтканда схемада көрсөтүлгөндөй анын биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо менен байланышкан бөлүмдөрүн түзөт. Тармактык стратегия өз кезегинде башкаруу пландарын өнүктүрүүнүн негизги багыттарына улуттук долбоорлорго ресурстук жана мейкиндик чектөөлөрүнө ылайык жогорудан ылдыйга багыттайт. Эгерде башкаруу пландарын иштеп чыгуу процесси негизделген ченемдик укуктук база жөнүндө айта турган болсок, анда ал Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин буйругу менен бекитилген көрсөтмөлөрдү камтыйт. Мисалы, Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын финансылык, стратегиялык иштеп чыгуу боюнча нускама. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын бюджеттеринин программалык негизде түзүү, кароо жана аткаруу боюнча нускамалар. Бирок бул жерде негизги нускама документ болуп, ÖKJ'нын башкаруу планын иштеп чыгуу боюнча колдомо болуп саналат. Азыр бул тууралуу кеңири сөз болот.
Башкаруу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу тышкы өзгөрүүлөргө жооп бере турган ыраттуу процесс. Ал төмөнкүлөрдү камтыйт. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу пландарын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүү. Экинчи, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын учурдагы абалын талдоо үчүн маалыматтарды чогултуу. Үчүнчү, планды иштеп чыгуу же жаңылуу. Анын ичинде максаттарды, милдеттерди, иш-чараларды, күтүлгөн натыйжаларды жана бюджетти аныктоо. 4. Мониторинг менен коштолгон пландын иш-чараларын жүзөгө ашыруу. 5. Башкаруу натыйжалуулугун баалоо. Бул кадамдардын бардыгын колдонмолордо сүрөттөлгөн. Башкаруу планын иштеп чыгуу жана пландаштыруу процессин уюштурууда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын төмөнкү принциптерди карманат. Пландарды даярдоодо жана ишке ашырууга мекеме кызматкерлеринин максималдуу катышуусу, пландоо процессине кызыктар тараптарды тартуу, пландаштыруу процессинин өзгүлтүксүздүгү. Иштелип чыккан пландар келечектеги пландардын негизи болуп саналат. Кызмат кылат жана ал эми кийинки пландар мурункулардын негизинде алынган сабактарды жана аларды ашыруунун натыйжалуулугун эске алуу менен түзүлөт. Алдыга коюлган максаттардын жана милдеттердин алкагында өзгөрүүлөрдү шарттарга ылайык мурда кабыл алынган чечимдерге өзгөрүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү менен пландаштыруунун ийкемдүүлүгү, кайта байланыш механизмдерин колдонуу жана пландарды оңдоо аркылуу. Эми түздөн-түз ӨКЖаны башкаруу пландарын иштеп чыгуу боюнча колдонмого өтөлү. Анын эң маанилүү бөлүгү башкаруу планында болушу керек болгон бөлүмдөрдү сүрөттөйт. Аларды иштеп чыгуу кеңейтилген жумушчу топ түзүлгөндөн кийин, башкаруу планын иштеп чыгуунун графиги макулдашылгандан соң, зарыл болгон маалыматтардын тизмесин жана аны алуу үчүн булактар даярдалгандан кийин, маалыматты талдоо ыкмаларын аныктагандан жана жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүргөндөн кийин гана башталышы керек. Башкаруу планына төмөнкү бөлүмдөр киргизилиши керек. Биринчи бөлүм өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы учурдагы абалды талдоо. Экинчи бөлүм өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу. Үчүнчү бөлүм иш-чаралар планын жана пландаштырылган мезгилге бюджет. Андан кийин ар бир бөлүмдө кандай маалымат камтылганын түшүндүрүп беребиз. Биринчи бөлүмдө өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы учурдагы кырдаалга талдоо төмөнкүдөй маалыматтарды ачып көрсөтүүгө тийиш. ӨКЖ боюнча негизги маалымат, ÖКЖнын юридикалык макамы жана тарыхы, ÖКЖны түзүүнүн максаты, ÖКЖнын жайгашкан жери, аянты жана кирүү мүмкүнчүлүгү, ÖКЖнын физикалык географиялык мүнөздөмөлөрү, ÖКЖнын флорасы жана фаунасы, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү, ÖКЖнын тарыхы жана маданий объектилери, ÖКЖнын функционалдык зоналары, ÖКЖнын чек аралары, функционалдык зоналаштыруу, ÖКЖнын жерлерин пайдалануунун өзгөчөлүктөрү, аймактык социалдык экономикалык шарттары жана өзгөчөлүктөрү, демография, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана анын кирешеси, аймак үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын социалдык экономикалык мааниси, ÖКЖны башкарууга кызыктар тараптар жана алардын катышуусу, ÖКЖнын жаратылыш ресурстарына байланыштуу өзгөчө корголуучу аймактар менен жергиликтүү калктын ортосунда болуп жаткан жана мүмкүн болуучу чыр-чатактар. Мунун бардыгы кыскача жана маалыматты камтуу аркылуу баяндалышы керек. ÖКЖнын башкаруу процесси көптөгөн маселелердин кеңири айлампасын камтыйт. Пландаштыруу, башкаруу жана административдештирүү, корголуучу аймактарды эффективдүү коргоо, мониторинг, эсепке алуу жана талдоо, киреше алып келүүчү ишмердүүлүк, адам ресурстарын башкаруу, ÖКЖнын инфраструктурасы, материалдык техникалык камсыздоо, бул маселелер өз ара байланышта жана башкаруу планын иштеп чыгууда талдоону талап кылат. Бул маселелер өз ара байланышта жана башкаруу планын иштеп чыгууда талдоону талап кылат. Бул үчүн ÖКЖны башкаруу экинчи бөлүмдө төмөнкү аспектилер боюнча маалыматтар камтылат. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын административдик чарбалык мүнөздөмөлөрү, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын учурдагы негизги ишинин мүнөздөмөсү, пландаштырылган мезгилге өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын артыкчылыктуу баалуулуктарын аныктоо,
Бул бөлүмдөрдүн ар бири боюнча планда ӨКЖнын иш аракеттерин натыйжалуу ишке ашырууга тоскоолдук кылган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын негизги муктаждыктарын, көйгөйлөрүн жана алсыз жактарын аныктоо маанилүү. Келгиле, бул бөлүмдөрдүн ар бирин кененирээк карап чыгалы. Биз изилдеп жаткан нускамага ылайык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын административдик жана чарбалык мүнөздөмөлөрү төмөнкүлөрдү камтышы керек. Адам ресурстарынын мүнөздөмөлөрү, ÖКЖнын персоналынын квалификациясы, саны жана потенциалы, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын адам ресурстарын жакшыртуу муктаждыктарын талдоо, анын ичинде квалификациясын жогорулатууга болгон муктаждыктар. Өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактарынын инфраструктурасынын сыпаттамасы, инфраструктура объектилеринин деталдуу тизмеси жана алардын абалы. Материалдык техникалык камсыздоо маселелери негизги каражаттардын саны жана абалы, мисалы, транспорт каражаттары, жабдуулар жана өндүрүш чарбалык инвентарлары, маалыматтык системалар жана каражаттар, пландаштырылган мезгилдеги ÖКЖнын администрациялык чарбалык милдеттери, юридикалык жак катары ÖКЖнын негизги функцияларынын негизинде түзүлөт. ÖКЖнын учурдагы негизги ишинин мүнөздөмөлөрү деген кийинки бөлүмдө өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишинин төмөнкүдөгүдөй негизги багыттары кеңири баяндалат. ÖКЖнын аймагын коргоо, өрт коопсуздугун камсыз кылуу, жаратылыш комплекстерин жана объектилерин сактоо жана калыбына келтирүү, илимий изилдөө иштерин өнүктүрүү, экологиялык билим берүү, экологиялык туризмди жана рекреацияны өнүктүрүү, чектелген чарбалык иш аракеттерди киргизүү. Андан кийин пландаштырылган мезгилге ÖКЖнын артыкчылыктуу баалуулуктарын аныктоо бөлүмчөсү иштелип чыгат. Бул үчүн биринчи кезекте артыкчылыктуу баалуулуктар тандалат. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, ÖКЖ тегел же бул баалуулуктарды коргоо жана сактоо үчүн түзүлөт. Бул бөлүмдө биз планды ишке ашыруу мезгилиндеги негизги артыкчылыктар менен гана чектелбешибиз керек. Башкача айтканда, ар кандай коркунучтардан улам алардын сакталышы же өркүндөлүшү пландын мезгилине артыкчылыктуу болуп саналат. Мындай баалуулуктар экосистема же алардын бөлүктөрү, жаныбарлардын түрлөрү жана жашаган жерлери, өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана алардын өсүү аймактары, табигый комплекстер, тарыхый жана маданий эстеликтери, рекреациялык ресурстар жана башка баалуулуктар. Алар планды иштеп чыгуу учурунда жок болуу же сапаты төмөндөө коркунучуна дуушар болгондор. Планда артыкчылыктуу баалуулуктарды туура сүрөттөп берүү үчүн алардын ар бири үчүн кыскача мүнөздөмөлөрдү берүү зарыл. Коркунучтар жана артыкчылыктуу баалуулуктардын абалдын терс өзгөрүүлөрү үчүн себептери, анын ичинде коркунучтардын масштабы, алардын интенсивдүүлүгү, жыштыгы же мезгилдүүлүгү. Учурдагы жана максаттуу көрсөткүчтөрү менен артыкчылыктуу баалуулуктардын абалынын көрсөткүчтөрү, ÖКЖнын объекттеринин абалынын көрсөткүчтөрү, анын биологиялык жана экологиялык мүнөздөмөлөрү. Приоритеттүү негизги баалуулуктардын абалын өзгөртүү боюнча күтүлгөн натыйжаларды көрсөтүү менен пландаштырылган мезгилге ÖКЖнын артыкчылыктуу баалуулуктарын башкаруу боюнча тапшырмалар. Административдик чарбалык милдеттерден айырмаланып, экологиялык милдеттер ар кандай өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары үчүн ар кандай болушу мүмкүн. Алар аймактын экологиялык жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн жана негизги баалуулуктарын учурдагы абалын чагылдырат. Сиздер менен биргеликте башкаруу планынын биринчи 2 бөлүмүнө ÖКЖнын учурдагы абалды талдоо жана ÖКЖны башкаруу боюнча колдомолордун мазмуну менен таанышып чыктык. Эми пландын иш-чаралары, планы жана бюджет деген 3-чү бөлүмүнө өтөбүз. Башкаруу планынын бул маанилүү элементтерин туура иштеп чыгуу үчүн логикалык структура талап кылынат. Милдеттер, иш-чаралар, бюджет, милдеттер жана иш-чаралар. Пландын 2 бөлүмү үчүн иштелип чыккан багыттарга тиешелүү. ÖКЖны башкаруу алар төмөнкүлөрдү камтыйт. ÖКЖнын административдик
чарбалык милдеттерин аткаруу боюнча иш-чаралар, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын учурдагы негизги ишинин милдеттерин аткаруу боюнча иш-чаралар, ӨКЖнын артыкчылыктуу баалуулуктары боюнча милдеттерди аткаруу боюнча иш-чаралар, ар бир тапшырма боюнча аныкталган көйгөйлөрдү эске алуу менен аны аткаруу үчүн зарыл болгон иш-чаралардын комплекси иштелип чыгат. Бул аракеттер иш-чаралар болуп саналат. Ушундай жол менен иштелип чыккан чаралар ÖКЖнын программалык бюджетине байланышкан форматка киргизилет. Алар тиешелүү бюджеттик чараларга бөлүнөт. Эми бюджет бөлүмүнө өтөбүз. Биз жаңы эле айтып өткөндөй, башкаруу планынын бюджети программалык негиздеги бюджет менен тыгыз байланышта. Аны өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары тиешелүү көрсөтмөлөргө ылайык өнүктүрөт. Бул байланыш кантип жасалган караңыз. Экологиялык сектордун стратегиялык максаты жана стратегиялык милдеттери министрликтин деңгээлинде иштелип чыгат жана республикалык деңгээлдеги тармактык өнүктүрүү стратегиясы менен байланышкан. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун бюджеттик программасы департамент тарабынан пландаштырылат жана координацияланат. Бирок программалык бюджеттен бюджеттик чаралар жана иш-чаралар ÖКЖнын деңгээлинде башкаруу планына түздөн-түз байланыштуу пландаштырылат жана ишке ашырылат. Башкача айтканда, башкаруу планынын иш-чаралары бюджеттик иш-чараларды жана чараларды каржылоо менен байланышкан жана алардын күтүлгөн натыйжалары программалык бюджеттин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү менен байланышат. Бюджет башкаруу объектилерине, милдеттерине жана иш-чараларга байланыштуу болушу керек. Чыгымдар стандарттык же түз чыгымды эсептөө ыкмасын колдонуу менен ар бир иш-чаранын баасы боюнча эсептелет. Ар бир иш-чаранын бюджети үчүн каржылоо булагы аныкталат. Таблицада программалык негизде бюджет менен бирге иш-чаралардын планын бөлүштүрүүнүн мисалы көрсөтүлгөн. Ушун менен биз биринчи модулду жыйынтыктайбыз. Анда биздин башкаруу планы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишмердүүлүгүнүн багыттарын, анын ичинде бөлүмдөрдүн аныктоочу маанилүү документ экенин билип алдык. Аны даярдоо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын башкаруу планын иштеп чыгуу боюнча колдонмо менен жөнгө салынат. Башкаруу планы милдеттерден жана иш-чаралардан тышкары өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын программалык бюджети менен тыгыз байланышта болгон бюджетти камтууга тийиш. Эми биз курсубуздун экинчи модулуна өтө алабыз. Эми ÖКЖнын башкаруу пландарынын максаттары, стратегиялык багыттары, милдеттери жана иш-чаралары аталышындагы экинчи модулга өтөбүз. Биринчи модулда биз ÖКЖнын башкаруу планы, багыттардан, милдеттерден жана иш-чаралардан турары жөнүндө айтып өттүк. Бул жерде биз пландаштыруунун бул маанилүү элементтерин тереңирээк карап чыгабыз. Максаттарды жана милдеттерди чечүүдөн мурун аларды тагыраак көрсөтүү үчүн кандай маалыматтарды колдоно аларыбызды түшүндүрүшүбүз керек. ÖКЖны башкаруу планы төмөнкүлөргө негизделеши керек экендигин эстен чыгарбоо керек. Жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу режимине ылайык бул ÖКЖнын категориясына Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптары. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө жолуулор белгиленген тартипте бекитилет. Жер, токой чарбасы боюнча материалдар, тармак үчүн кабыл алынган стратегиялар, өнүктүрүү программалары жана иш-чаралары пландары. Айыл аймагын райондуу, облусту өнүктүрүүнүн аймактык, региондук программалары, жергиликтүү экономикалык өнүгүү программалары, тармакты башкаруу жана стратегиялык пландаштыруу боюнча нускама усулдук документтер. Башкаруу планынын максаттарын, милдеттери жана иш-чаралары бири-бири менен кандай байланышта экенин түшүнүү үчүн максат коюунун негиздерин эске алуу керек. Өнүгүү планын же стратегиясын иштеп чыгуу үчүн адегенде муктаждыктарды түшүнүү же талдоо керек. Андан кийин максатка көз карашты калыптандыруу керек. Андан кийин иш аракеттер планын иштеп чыгуу зарыл. Иш аракеттер табылышы керек.
болгон ресурстарды колдонуу менен ишке ашырып, андан кийин идеяны ишке ашырууга киришсе болот жана ишке ашыруу аяктагандан кийин натыйжаларга баа берилет. Максат коюуда пландаштыруу максаттардын иерархиясына же жалпы максат үстөмдүк кылган максат дарагына ылайык жүзөгө ашырылат. Ага жетүү уюмдун же тармактын каалаган абалына жетүү дегенди билдирет. Жалпы максатты өлчөөгө боло турган болсо да, андан конкреттүү иш аракеттерди алуу үчүн өтө кеңири болуп эсептелет. Мисалы, Кыргыз Республикасынын аймагында биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо бул үчүн адегенде аны тар чөйрөдөгү, мисалы, жергиликтүү фаунанын жок болушуна жол бербөө же жергиликтүү флора деген майда максаттарга бөлүү керек. Кошумча максаттар тапшырмаларды түзүүгө жардам берет. Ар бир майда максат үчүн бир нече тапшырмалар болушу мүмкүн жана алар корголуучу аймактын негизги функциялары менен тыгыз байланышкан. Милдеттерди ошол тапшырмаларды аткаруу үчүн зарыл болгон иш-чараларга бөлүүгө болот. ӨК жаны башкаруу планы да ушундай эле түзүлүштө. Башкаруу пландарын бириктирүү жана аларга карата бирдиктүү мамилени камсыз кылуу, ошондой эле аларды иштеп чыгууну жеңилдетүү максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу пландары боюнча тажрыйбанын, теориянын жана жогоруда айтылгандардын негизинде текшерилген тапшырмаларынын даяр комплексин колдонуу сунушталат. Аталган маалымат булактары ӨК жанын административдик чарбалык ишмердүүлүгү, аймакты коргоо жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу, жаратылыш комплекстерин жана тарыхый маданий мурас объекттерин сактоо жана кайра калыбына келтирүү, жаратылышка мониторинг жүргүзүү, эсепке алуу жана изилдөө иштери, экологиялык таанып билүүнү жайылтуу жана калк менен иштөө, экологиялык туризмди жана рекреацияны өнүктүрүү, чектелген чарбалык иш аракеттерди жүргүзүү. Эми келгиле, ӨК жаны башкаруу планын туура түзүү үчүн саналган милдеттерди кантип ачып берүү сунушталарын карап көрөлү. Биринчи тапшырмадан баштайлы. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын административдик чарбалык иштери. Бул жерде иш аракеттерибиздин функционалдык чөйрөсүнө таандык кылынбаган нерселердин бардыгы камтылат. Мисалы, ӨК жанын кызматкерлеринин квалификациясынын деңгээлин жогорулатуу, имараттарды жана курулмаларды, инфраструктуралык объектилерди бир эле учурда иштин бир нече чөйрөсүнө тартылган жабдууларды кармоо үчүн катардагы чыгашалар. ÖК жаны мамлекеттик бюджеттен каржылоону башкаруу пландарынын аткарылышын камсыз кылуу, аймакты коргоо жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу экинчи милдети төмөндөгүдөй негизги милдеттерге бөлүнөт. Алар боюнча иш-чаралар пландаштырылат. Айрым өзгөчө баалуу жаратылыш комплекстерине жана объекттерине, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөргө, уникалдуу экосистемаларга, жаратылыш эстеликтерине жана башка карата атайын социалдык коргоо чараларын жүргүзүү, аймактын инфраструктурасын өнүктүрүү, атайын тосмо жана башка инфраструктуралык объекттердин жайгашуусу жана жетиштүүлүгү, укук коргоо жана жаратылышты коргоо органдары, жергиликтүү бийлик органдары, чектеш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, калк жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүү, экологиялык укук бузуулар менен күрөшүү, белгиленген режимде жана атайын коопсуздук чараларын маалыматтык жактан камсыздоо, маалымат белгилерин орнотуу жана тейлөө, калктын түрдүү катмарларынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана башка. Токой жана башка өсүмдүктөрдү өрт коркунучунан алдын алуу, аныктоо жана өчүрүү, ÖК жанын жана анын корголуучу зонасында уруксат берилген жаратылышты башкаруунун түрлөрүн жөнгө салуу, катастрофалык окуялардын терс кесепеттерин алдын алуу жана минималдаштыруу, аймактын антропогендик булганышына каршы күрөшүү, булгануу булактарын аныктоо, тиешелүү санкцияларды колдонуу, терс кесепеттерди минималдаштыруу. Үчүнчү милдет тарыхый маданий мурастын жаратылыш комплекстерин жана объектлерин сактоо жана реставрациялоону төмөнкүдөй чакан милдеттерге бөлүүгө болот. Жаратылыш комплекстеринин табигый көрүнүшүн жана маданий ландшафттардын тарыхый көрүнүшүн сактоо, токой чарбасы, биотехникалык жана башка чаралары аркылуу бузулган жаратылыш комплекстеринин жана объектилерин калыбына келтирүү, токойлорду калыбына келтирүү, рекультивациялоо, реинтродукциялоо жана башка иш-чаралар
аркылуу бөлүмдү иштеп чыгууда өзгөчө баалуу корголуучу объектилердин таралышын, жаныбарлар топтолгон жерлерди, археологиялык эстеликтерди жана башкаларды эске алуу зарыл. Мониторинг, эсепке алуу жана илимий изилдөө иш-аракеттери 4-чү тапшырмасын төмөнкү кичи милдеттердин жыйындысы катары кароо сунушталат. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилеринин инвентаризациялоо, алардын абалын мониторинг жүргүзүү, жаратылыштын хронологиясын сактоо, жүргүзүлүп жаткан прикладдык илимий изилдөөлөрдү, анын методологиялык камсыздоолору, илимий маалыматтарды башкаруу, сактоо, пайдалануу жана башка илимий маалыматтарды жайылтуу, конференциялар, макалалар, басылмалар жана башкалар. Экологиялык агартуу жана калк менен иштөө 5-чи милдетин төмөнкүчө чакан милдеттерге бөлүүгө болот. Өкү жаны жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча билим берүү программаларын жана циклдерин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, жаратылышты коргоо боюнча экологиялык акцияларды, иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү, токой отургузуу күнү, бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү, жашыл мурас жана башка. Өсүп келе жаткан муундун экологиялык маданиятын тарбиялоо, мектептерде тематикалык сабактар, тегерек столдор, семинарлар жана башкалар. Өлкөнүн экологиясы жана аймактары менен таанышуу боюнча иш-чаралар, өлкөнүн тарыхын, жергиликтүү тургундардын каада-салттарын жана үрп-адаттарын изилдөө, китепканалардын, мектептердин жана билим берүү мекемелеринин экологиялык билим берүү боюнча иштерин методикалык жактан камсыз кылуу. Экологиялык туризмди жана рекреацияны өнүктүрүү 6-чы тапшырмасына төмөнкүдөй кичи тапшырмаларды сунуштаса болот. Калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу, өкү жанын инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн экологиялык жашыл технологияларды өркүндөтүү, туристтерге кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин жогорулатуу жана башка. Экотуризм объекттерине жеткиликтүү транспорт менен камсыз кылуу, адистештирилген экотуристтер үчүн гана эмес, убактылуу келген туристтер үчүн да кызыктуу жана жагымдуу объектилерди уюштуруу. Өкү жада экотуризмди өнүктүрүү үчүн жергиликтүү коомчулукту тартуу, башкарылбаган жана байкалбаган туризм менен күрөшүү, жоопкерчиликти так аныктоо жана туристтер тарабынан талаптарды аткарбаганды үчүн жазаны күчөтүү менен мамлекеттик органдардын ортосундагы түзүмдүк өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу. Адискөй гидтерди, экскурсоводдорду даярдоо жана сертификациялоо, алардын квалификациясын жогорулатуу, мамлекеттик жеке өнөктөштүк глемпингтер жана эс алуу үчүн мобилдик модулдар аркылуу жаратылыш зонасына ыңгайлуу аймактардын санын көбөйтүү. Чектелген чарбалык иш-аракеттерди жүргүзүү 7-чи тапшырмасын төмөндөгүдөй негизги кичи милдеттерге бөлүүгө болот. Участоктарды тандоо жана ижарага сынак өткөрүү, ижарачылардын маалымат базасын түзүү, экологиялык туризмди өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын өстүрүү жана башкалар үчүн пайдаланууга өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын берүү, балчылыкты өнүктүрүү, көмөкчү чарбаны өнүктүрүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында кызматташуу. Ушуну менен 2-чи модулдо жыйынтыктайбыз. Андан биз максаттарды коюунун негиздерин билдик жана анын негизинде иш-чараларды түзө алчу ÖKJB'нын башкаруу планын сунушталган 7 тапшырмасын деталдуу изилдеп чыктык. Эми курсубуздун 3-чү модулуна өтөбүз. Эми курстун иш-чаралардын планын программалык негизде иштеп чыгуу жана аларга мониторинг жүргүзүү деп аталган 3-чү модулга өтөбүз. Мурунку модулда биз ÖKJB'ны башкаруу планына тапшырмаларды түзүү маселелерин карап чыктык. Бул модулда биз бул милдеттерди программалык бюджетке байланыштыруу үчүн иш-чараларды кантип долбоорлоону талкуулайбыз. Министрликтин, анын бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын бюджетинин программалык түзүмү кандай экенин, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын программалык бюджеттери анда кандай орунду ээлегенин эске сала кетели. Сектордун стратегиялык максаттарын жана милдеттерин формулировкалоо талаптары чечимдерди кабыл алуунун жогорку деңгээли үчүн көбүрөөк мааниге ээ жана бул модулда негизинен бюджеттик чараларга жана аларды түзүүчү иш-чараларга басым жасалат. Бюджеттик программалар, алардын максаттары,
каржылоосу жана көрсөткүчтөрү министрликтин жана ведомствонун деңгээлинде аныкталгандыгына карабастан, аларга карата талаптар БТМнын банктык төлөм милдеттенмеси жалпы логикасын көрсөтүү үчүн бул модулда берилиши керек. Бюджеттик программа министрликтин стратегиялык милдеттеринин бирин аткарууга багытталган негизги иш багыттарынын бирин чагылдырат. Бул жерде бюджеттик чараларга да тиешелүү болгон эки жагдайга өзгөчө көңүл буруу керек. Каржылоо бул бюджеттик программа же чара эмес. Анткени каржылоо үчүн каржылоо мүмкүн эмес. Ошондуктан бюджеттик программалардын, чаралардын жана иш-чаралардын аталыштарында, ошондой эле натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрүн аныктоодо эч качан каржылоо деген сөздү колдонбоңуз. Ал эми экинчи маанилүү жагдай коомдук мааниге ээ. Ал эми бюджеттик программалар жана бюджеттик чаралар министрликтин өзүнүн же ведомстволук уюмдун ишин камсыз кылууга багытталышы мүмкүн эмес. Каржылоо үчүн каржылоо болбогондой эле иш-аракет үчүн да иш болушу мүмкүн эмес. Программанын бюджетинин элементтери уюмдун өзүнө эмес, акыркы колдонуучуга пайдалуулугун көрсөтүшү керек. Программаларды түзүүнүн мисалын Жаратылыш ресурстар министрлигинин учурдагы программалык бюджетинен алсак болот. Биар түрдүүлүктү сактоо бюджеттик программасы жана бул бюджеттик программанын максаты аныкталган. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакшыртуу, анын ичинде флора менен фаунанын сейрек кездешүүчү жана жоголуп бараткан түрлөрүнүн популяциясынын санын калыбына келтирүү. Кыргыз Республикасынын биологиялык ар түрдүүлүгүн туруктуу пайдалануу. Башкаруу планы бюджеттик программаларды камтыбайт. Анын өзү бардык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары үчүн жалпы министрликтин буга чейин айтылган бюджеттик программасын ишке ашыруунун элементи болуп саналат. Бюджеттик чаралар бюджеттик программанын курамдык бөлүгү болуп саналат. Аларга бөлүнгөн бюджеттик ресурстарга ээ жана аткарылышынын натыйжалары түзүлгөн. Объектилерди башкаруу планы деп аталган нерсебиз программалык бюджетте бюджеттик чаралар катары чагылдырылган. Бюджеттик чаралар бюджеттик программанын максаттарына жетүүнүн жолдору болуп саналат. Ал эми башкаруу планында алар башкаруу планынын жалпы максатына жетүү үчүн милдеттер катары кызмат кылат. Бул жерде ӨКЖнын чөйрөсүндө бюджеттик чараларды иштеп чыгуунун мисалдары келтирилген. Биринчи кезекте административдик мүнөздөгү бюджеттик чараларга көңүл буруу керек. Жаратылыш ресурстары министрлигинде биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча бир гана бюджеттик программа бар болгондуктан, бюджеттик чаралардын бири анын чыгашаларын чагылдырган департаменттин ишине түздөн түз тиешелүү. Бул бюджеттик чара 01 ал ӨКЖнын бюджеттик суроо талаптарына жана башкаруу пландарына кирбейт. Эми 02 бюджеттик чарасын карап көрөлү. Ар бир бөлүм, анын ичинде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, бүтүндөй уюмдун иштешин камсыз кылуучу административдик иш-аракеттерди жүзөгө ашырат. Башкача айтканда, бир эле учурда бардык багыттарга таасир этет. Мындай иш-чаралардын чыгымдарын бюджеттик чаралар боюнча бөлүү өтө кыйын. Анткени алар бир функционалдык чөйрөгө багытталган эмес. Бул жетекчилик, бухгалтердик эсеп, юрист, кардарлар бөлүмү жана башкалардын чыгымы болуп эсептелет. Мындай чыгашалар программалык бюджеттен түшүп кетпеш үчүн алар административдик бюджеттик чарага бириктирилет. Ал биздин учурда координация жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишин уюштуруу деп аталат. Биз аны башкаруу планыбыздын ÖКЖнын административдик чарбалык ишмердүүлүгү аталышындагы биринчи милдети менен оңой байланыштырсак болот. Калган бюджеттик чаралар 03, 06 биздин мисалда ÖКЖнын ишинин функционалдык, профилдик багыттарын, ага байланыштуу чыгымдары жана натыйжаларды чагылдырат. Алар ошондой эле биз экинчи модулда талкуулаган башкаруу планынын тапшырмалары менен салыштырууга болот. Бюджеттик чаралар иш-чараларга бөлүнөт. Алардын чечкиндүүлүгү ÖКЖнын алкагында иш-чараларды пландаштыруу жана мониторинг жүргүзүү үчүн зарыл. Түздөн түз мамлекеттик кызматтарды көрсөткөн уюм үчүн бюджеттик чаралар өтө чоң категория болуп саналат. Иш-чаралар бюджеттик каржылоону талап кылган бюджеттик чаранын алкагында жүргүзүлүүчү үзгүлтүксүз операциялар,
жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр, сатып алуулар, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишинин бардык чөйрөлөрү иш катары, ал эми иш-чаралар бюджеттик чаралар катары классификацияланууга тийиш. Мында мисал катары бул тизмедеги айрым бюджеттик чаралар жана иш-чаралар ӨКЖнын башкаруу планы боюнча иш-чаралардын комплексин түзүү логикасы түшүнүктүү болуш үчүн келтирилген. Ошондой эле иш-аракеттерди түзүү үчүн белгилүү бир талаптар бар. Алар иш-чаралар анын алкагында ишке ашыла турган тапшырмага, бюджетке, чарага ылайык келүүгө тийиш. Иш-чара конкреттүү болууга тийиш. Биз мурунку модулда карагандай, кичи тапшырмалар бир тапшырманын ичиндеги иш-чаралардын топтому болуп саналат. Ал эми иш-чаралар мурда мисалда көрсөтүлгөндөй конкреттүү аракеттерди сүрөттөшү керек. Иштин аталышы так эмнени жасоо керектигин түшүнүктүү болуш үчүн жана аны ишке ашырууга кеткен чыгымдарды эсептеп чыгуу үчүн так формулировканы камтууга тийиш. Иш-аракеттер коомдук маанилүү натыйжаларга, алар аракет үчүн жигердүүлүктү чагылдырбагандай жана алар үчүн эффективдүү индикатор тандалып алыныш үчүн багытталышы керек. Буга чейин биз иш-чаралар бюджеттик каржылоону талап кылат деп айтканбыз. Андыктан ар бир иш-чаранын баасы аныкталышы керек. Тактап айтканда, аны аткарууга бюджеттик чыгашалардын жылдык суммасы белгилүү болууга тийиш. Бул программалык бюджет үчүн да, ӨКЖны башкаруу планы үчүн да зарыл. Иш-чаранын баасы иш-чаранын алкагында жүргүзүлүшү иш-аракеттерге жараша болот. Чыгымдарды аныктоо үчүн бул иш-чаранын кандай түрүнө кирээрин тандоо керек. Иш-чаралардын бир нече түрү бар. Алар биринчи, белгилүү бир багытта иштеген ÖКЖнын бөлүмүнүн функцияларын топтоо. Мында иш-чаранын наркы, операциялык чыгашалардын категориялары, кызматкерлердин эмгек акысы, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу, пайыздар, субсидиялар, гранттар, социалдык жүлөк пулдар, төлөмдөр жана башка чыгашалар боюнча аныкталган бул бөлүмдү кармоого кеткен чыгымдардан жана финансылык эмес активдер жана милдеттенмелер менен операциялар боюнча чыгашалардан турат. Экинчи, үзгүлтүксүз кайталанып туруучу операциялар, мисалы сатып алуулар, отургузуу, алардын наркы пландалган жылдык сметанын негизинде, ошондой эле экономикалык классификациянын статьялары боюнча ушул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аныкталат. Үчүнчү, пландаштырылган мезгилге долбоор боюнча капиталдык чыгымдардын сметалык наркынын негизинде аныкталуучу капиталдык чыгымдарды камтыган иш-чаралар. Эгерде бир иш-чара бир нече түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан жүргүзүлсө, иш-чаранын наркына иш-чараны жүзөгө ашыруучу бардык бирликтер үчүн жалпы чыгымдардын суммасы кирет. Эгерде бир түзүмдүк бөлүм же кызматкер бир нече иш-чараларды жүзөгө ашырса жана бул бөлүмдү же кызматкерди кармоого кеткен чыгымдарды эмгек акы, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү, транспорттук чыгымдар, башка төлөмдөр, ишмердүүлүк боюнча бөлүштүрүүгө мүмкүн болбогон жагдай түзүлсө, анда ошол бөлүм же кызматкер көбүрөөк тартылган иш-чарага тиешелүү болот. Ал эми башка иш-чара үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу экономикалык бюджеттик классификациянын категориясы менен гана бөлүнөт. Пландаштырылган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышы үчүн башкаруу планынын аткарылышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү зарыл. Мониторинг бул көзөмөлдөө эмес, бул көйгөйлөрдү өз убагында четтетүү үчүн алар жөнүндө маалымат алуу ыкмасы. Башкаруу планынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү ички процесс болуп саналат. Ал иш багыттары башкаруу планынын тиешелүү милдеттерин камтыган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын бөлүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан жүзөгө ашырылат. Мониторинг иш-аракеттердин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнүн иш жүзүндөгү жана максаттуу маанилерин салыштырууга негизделген. Эң башкысы жетпөөнүн себептерин түшүнүү жана мындай себептерди жоюунун жолдорун табуу. Чечимдер сөзсүз түрдө башкаруу чечимдери түрүндө ишке ашырылышы керек. Мындан тышкары ÖКЖны башкаруу жана каржылоо системасында болуп жаткан өзгөрүүлөргө, жаратылыш чөйрөсүнө жана ÖКЖнын социалдык экономикалык чөйрөсүнө баа берүү менен кырдаалга талдоо жүргүзүлүп,
Ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын социалдык экономикалык чөйрөсүнө баа берүү зарыл. Ошондой эле ал башкаруу планына зарыл түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн негиз милдеттерди, иш-чараларды, көрсөткүчтөрдү өзгөртүү болуп саналат. Башкаруу планын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү үчүн зарыл болгон натыйжанын индикаторлорун туура тандоо бул курс менен катар эле изилденүүгө тийиш болгон программалык бюджеттин ыкмасынын бир бөлүгү болуп саналат. Натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрү пландаштырылган натыйжаларга жетүү даражасынын же ӨКЖнын чарбалык абалын мүнөздөгөн көрсөткүчтөр экенин эске сала кетели. Башкаруу планын иш-чаралар боюнча мониторинг жүргүзүү үчүн биз индикаторлор катары түздөн-түз натыйжаларды колдонобуз. Алар негизинен аткарылган иштердин же көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмүн мүнөздөйт. Таблицада өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын милдеттери, бюджеттик чаралар жана иш-чаралары боюнча натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн мисалдары келтирилген. Мониторинг жүргүзүүнүн алдында мониторингдин планы түзүлөт. Ал эми мониторингден соң отчет түзүлөт. План болсо төмөнкүлөрдү камтууга тийиш. Мониторингдин мезгилдүүлүгү, анын максаттары жана жооптуу бөлүмдөрү. Отчетто иш-чаралардын аткарылышынын жүрүшү жана бул иш-чараларга бөлүнгөн бюджеттик каражаттардын өздөштүрүлүшү белгиленген. ÖКЖнын башкаруу планын иштеп чыгуу боюнча колдонмо берилген таблицалык отчеттун формаларынын тышкары аткарылган иштер боюнча отчеттор түзүлөт. Анда пландаштырылган натыйжалардан четтөөнүн аныкталган себептери, алар менен байланышкан көйгөйлөр жана сунушталган чечүү жолдору баяндалат. Формаларды тиешелүү нускамаларда сунушталган башкаруу пландарынын мониторинги менен программалык негиздеги бюджеттик мониторинг бири-бири менен айкалышып турат. Ушун менен биздин курстун 3-чү модулу соңуна чыкты. Бул жерде биз башкаруу планынын милдеттерин аткаруу үчүн иш-чараларды иштеп чыгуу эрежелери, ошондой эле бул иш-чаралардын аткарылыш мониторингин жүргүзүү маселелери менен тааныштырдык. Эми болсо курсубуздун 4-чү модулуна өтөбүз. Биздин курстун жыйынтыктоочу модулу ÖКЖнын башкаруу пландарынын иш-чараларынын эсептөө жана техникалык карталары деп аталат. Анын көлөмү чоң болбосо дагы өтө маанилүү. Биз ÖКЖнын башкаруу планынын бюджети жана программалык бюджет жөнүндө сөз кылганда, бардык жерде иш-чаралардын наркы, аларды ишке ашырууга бюджеттик чыгашалардын жылдык көлөмү айтылган эле. Өзгөчө белгилей кетүүчү жагдай иш-чаралардын, ошондой эле бюджеттик чаралардын жана программалардын наркын эсептөөдө жумуш жана кызмат көрсөтүүлөрдүн алдын ала эсептелген нормативдери болсо абдан жөнөкөйлөштүрүлөт. Процесстик карталар ар кандай технологиялык процесстин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана аны ашыруу үчүн түзүлөт. Өндүрүштүк долбоорлордун алкагында иштин айрым түрлөрүн аткарууга, курулушту даярдоо учурунда бюджетти түзүүдө чыгымдарды аныктоо, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын жана нормативдерин иштеп чыгуу, иштин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын контролдоо, маалымдама материалдарды даярдоо, кызматкерлерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу, технологиялык карталарды иштеп чыгуунун ченемдик укуктук базасы төмөнкүлөрдү камтыйт. ГОСТ – мамлекеттик стандарт, сыныйып, курулуш нормалары, материалдарды керектөөнүн өндүрүштүк стандарттары, ведомстволук жана жергиликтүү прогрессивдүү стандарттарга жана бааларга байлоо. Эсептөө технологиялык карта бул конкреттүү технологиялык процессти же объектти тейлеген кызматкерлер же жумушчулар үчүн керектүү маалыматтарды жана нускамаларды камтыган стандартташтырылган документ. Технологиялык карта ар бир тапшырманы аткаруунун параметрлери менен так таблица түрүндө түзүлөт. Документтин бул түрү технологиялык кызмат тарабынан түзүлөт жана түздөн-түз жетекчи тарабынан бекитилет. ÖКЖда белгиленген технологиялык процесстердин жана токой чарбасында жана корголуучу жаратылыш аймактарында
иштөө эрежелеринин негизинде чыгымдарды пландаштыруу маселелеринин жөнгө салуучу документ болушу керек. Мындай документ ЖТК жумушчу технологиялык карта болот. Алар аткарылган иштердин, колдонулуп жаткан техниканын жана куралдардын окшоштугун, эң башкысы талап кылынган сапаттын деңгээлине жооп бере турган технологиялык процесстин бирдейлигин камсыз кылат. ЖТК жумушчу технологиялык карта ар кандай өкүжада жумушчуларды аткарууда же белгилүү кызматтарды көрсөтүүдө зарыл болгон учурда оңдоо факторлорун колдонууда тажрыйбасын эске алат. Технологиялык процесстер бардыгы үчүн стандарттуу болушу үчүн ЖТК өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары үчүн борборлуштурулган. Эгерде айрым өкүжанын технологиялык процесстери өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо, алар ЖТКда да эске алынат. Сиздер экрандан деградациядан кыйраган аймактарда токой отургузуу иштери боюнча ЖТКнын үлгүсүн көрүп турасыздар. Алар өз ичинде иштин ыраттуулугун так сүрөттөө, аянт бирдигине жумуштун көлөмү, аянт бирдигине керектүү материалдын көлөмү, өндүрүштүн ылдамдыгы, жумушчунун категориясы, иштин аткарылышы үчүн категориялар боюнча тарифтик ставкалар, бийик тоо коэффициенттери, эмгек акыны, материалдык чыгымдарды жана башка чыгымдарды эске алуу менен иштин наркын эсептөө, операциянын жалпы жана жумуш бирдигине жараша наркын камтыйт. Технологиялык процесстин ЖТКсын карап чыктык. Эми акы төлөнүүчү кызматтар үчүн ЖТКнын мисалын карап көрөлү. Сиздер экрандан өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагына кирүү наркынын үлгүсүн көрүп турасыздар. Ал төмөнкү параметрлерди камтыйт. Биринчи, материалдык чыгымдар. Материалдардын аталышы, өлчөө бирдиги, материалдардын саны, материалдардын баасы, жалпы суммасы. Экинчи, эмгек акы төлөмдөрү, кызматы, кызматкерлердин разряды, жумушчулардын саны, эмгек акы, кошумча төлөмдөр, иш стажы, класстык чиндер кызматкерлердин төлөмдөрү 25% тартиптен тышкары иштегендиги үчүн эмгек акынын жалпы фондусу, жылдык эмгек акы. Үчүнчү, социалдык фондко төлөмдөр. А. Пенсиялык фонд, Б. Милдеттүү медициналык камсыздоо фонду. Төртүнчү, коммуналдык чыгымдар. Коммуналдык чыгымдардын аталыштары, өлчөө бирдиги, саны, баа, жалпы суммасы. Бешинчи, башка чыгашалар. Аталышы, өлчөө бирдиги, саны, бирдиктин наркы, жалпы баасы. Өкүжанын башкаруу пландарын жана программалык бюджетин түзүү боюнча жумушчу топ бардык иштер жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн ЖТКга жеткиликтүү болгондо иш чаралардын наркын пландаштырууда кыйынчылыктар болбойт. Сиздеги жумушчу технологиялык картанын мазмунун кырылдап изилдеп, күнүмдүк ишиңизде колдонушу зарыл экенин билиңиз. Курсубуздун 4-чү модулунда аяктап баратабыз. Анда сиздерге өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын технологиялык процесстерин стандартташтыруу сапатын камсыз кылуу жана башкаруу планын бюджетин жана программалык негиздеги бюджетти эсептөөдө колдонулган эсептөө технологиялык карталарды сунуштадык. Ушуну менен биздин өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын башкаруу пландарын иштеп чыгуу курсубуз аяктайт. Курсту аяктагандан кийин сиздерге алган билимиңизди текшерүү үчүн тесттик сурамжылоо сунушталат. Эгерде сиз суроолорго жооп берүүгө даяр экениңизге ишенбесеңиз, курсту же анын айрым модулдарын кайра карап чыгыңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.